Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Тойбоз колбасаларынан чочконун ДНКсы чыкпаганын билдирди. Тойбоз Адал Азык ЖЧКсы колбасаларын текшергенде чочконун ДНКсы чыкпаганын билдирди. Бул тууралуу аталган ишкана Facebooktагы баракчасына жазып чыкты. Компания билдиргендей, колбаса өнүмдөрү текшерүү үчүн Бишкек шаарынын Республикалык ветеринардык диагностика жана экспертиза борборуна, Россиянын Иркутск аймактар аралык ветеринардык лабораториясына, Казакстандын Эркин, Талгам жана Нур-3 тест ишканасынын сыноо лабораторияларына үлгүлөр жөнөтүлгөн. Бул лабораторияларга жалпы 57 үлгү жөнөтүлүп, алардын бардыгы чочко ДНКсы боюнча терс жыйынтыкты көрсөткөн деп билдирет компания. Эскерте кетсек, быйыл апрель айынын баштарында Россиянын Роспотребнадзору Кыргызстандагы Адал колбаса чыгарган Тойбоз компаниясынын өнүмүнөн чочконун ДНКсы табылганын билдирген. Бул боюнча компания билдирүү жасап, анын башчысы Мырзабек Орунбаев алардын колбасаларына чочконун эти кошулбай турганын 100% кепилдик бере турганын айткан. Бул окуядан кийин компания чыгарган продукциядан үлгүлөр алынып, текшерүү үчүн лабораторияларга жөнөтүлгөн. Эмилбек Каптагаев Акаевтердин келиши боюнча бул элдин бетине кош түкүргөнгө барабар. Кыргыз Республикасынын улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун экс-директору Эмилбек Каптагаев биринчи президент Аскар Акаевдин жана анын жубайы Майрам Акаева менен өлкөгө кайтып келишин элдин бетине түкүргөн түкүрүк катары баалоо керек деп эсептейт. Ошол эле учурда ал Аскар Акаевге каршы кылмыш ишин эскирүү мөөнөтү аяктагандан кийин сот иштери жабылганы менен биринчи президент дагы эле күнөөлүү деп билет. Акаевде таптакыр бет деген жок экен. Аксыдагы кыргынды Бакиевке шылтап кутулмуш болду эле. Кийин Кумтөрдү болсо көзү өтүп кеткен бечара Танаев менен өзү уулу Айдарга шылтап жиберди. Билбей калыптырмын деп алардын арбактарын сала берип, мөөнөт өтүп кетти деген шылтоо менен сот жообуна тартылбайт деген күнөөсү жок дегенди билдирбейт. Күнөөлүү күнөөсү опол тоодой эл алдында. Анан ошого шүгүр деп ошол жакта тымпый отура бербей, бетин таптакыр сыйрып таштап, аялын колтуктап алып, бедиреңдеп кайра жетип келген элдин бетине экеселеп жаба түкүргөнгө тетеле жорук. Муну менен колуңдан келишинче ичип же, кырганын кырып сал, башка түшсө качып кетип, 10-15 жылдан кийин кайра келип жыргап жүрө бересиң деген философиянын бышыктап жатабыз го дейм. Баса, Илимдер академиясы менен Политехникалык университетте лекция окуйт имиш. Акаевке бетти тултуйтуп барып окуйм десе дагы кайсы бети жок окумуштуу педагогдор барып угат лекциясын. Анан дагы студенттерди мажбурлап алып барышары дагы мүмкүн. Баргандардын тизмеси дагы элге жарыя болуусу керек. Билсин коомчулук аларды дагы, деп жазды Каптагаев социалдык тармактардагы баракчасына. Эске сала кетсек, Аскар менен Майрам Акаевтер акыркы 2 күндөн бери Бишкекте жүрүшөт. Ага чейин таласта болушкан. Колдо болгон маалыматтарга караганда, биринчи президент Бишкек Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде жана Улуттар илимдери академиясында лекция окуу үчүн келген. Манас эл аралык аэропортунун төрагасы Манасбек Самидинов кыргызстандык айымдарды Энелер күнү менен куттуктады. Манас эл аралык аэропортунун башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самидинов өз Facebook баракчасы аркылуу аял заттын Энелер күнү менен куттуктады. Төраганын куттуктоосун толугу менен беребиз. Ардактуу асыл зат апалар, апа деген улуу керемет сөз эмеспи? Апалардын мээрими баласы жарык дүйнөгө келгенден тартып колдоп жүрөт. Турмушта алгачкы кадамды жасоого жөлөк болуп, өз жолун табууга көмөктөшөт. Эненин жүрөгү эң боорукер, назик жана кечиримдүү. Ар бир инсан өмүр бою эненин жылуу сөзүнө, колдоосуна жана кубаттоосуна муктаж болот. Учурдан пайдаланып, бардык асыл зат апаларды бүгүнкү жаркын майрамы менен куттуктайм. Ар дайым балдарыңыздардын ийгиликтерине ортоктош болуп, неберелер эрмек болуп, көңүлүңүздөрдү ар дайым көтөрүп турсун. Бардыгыңыздарга бекем ден соолук, бакыт каалайм. Үй бүлөдөгү ынтымак жана бардык жакшылыктарды каалайм. Өмүрүңүздөр узун болсун, бар болуңуздар, деген Манас эл аралык аэропортунун төрагасы Манасбек Самидинов. Ассаламу алейкум, урматтуу Бишкек Сила YouTube каналынын катталуучулары, кандайсыздар туугандар? Өзүңүздөр жакшы билгендей, биз азыр 4-түр старт берүү алдында турабыз. Биз сиздерге 5 машина, андан сырткары дагы 120 конверт 4000 сомдон кылдык туугандар. 5 машина сиздерди анда машиналар менен тааныштырып кетейин туугандар. Так, эң аягынан баштайлы туугандар. Өтө сонун, өтө мощный бомба машиналарды койгонбуз. Спринтерди сурагансыздар, спринтерди коюп бердик. Өтө сонун двускатный спринтерди койдук туугандар. Спринтерден баштасам, белый түстө туугандар. Двускат, объем 2.9, состояниясы өтө жакшы. Сонун
Грузо пассажирный спринтер. Көпчүлүгүңүздөр сурадыңыздар, порттер эле кое бербей, спринтерден да коюп бериңиздер деп. Бул жагы Бишкектен Ош Баткен кылып, ал жагы Москва кылып айдасаңыздар болот. Таксиге бап тугандар, грузо пассажирный өтө сонун тугандар. Андан кийинки машинабызга келсек, Nexia 2010 жылы. Состояниясы өзүңүздөр көрүп тургандай өтө сонун, серебряный цвет тугандар. 1.6 объем Nexia 2 тугандар. Андан кийинки машинабызга келсек тугандар, өтө сонун Toyota Corona автомат коробка тугандар. Айымдар үчүн дагы өтө сонун 1.6 объемда тугандар. Жылы 2000 жыл тугандар. Андан кийинки экинчи главный призибизге келсек, экинчи главный приз тугандар Lexus RX 300 тугандар. Сонун серебряный молочный цвет, состояниясы өтө жакшы, дөңгөлөктөрү дагы зимний тугандар. Ким уткан болсо ушул ойдон айдап кетесиздер. Титаник дискада, ичкинги салону кожный салон тугандар. Газ, бензин, пропан газ тугандар. Андан кийинки главный призге келсек тугандар. Главный приз эмне десеңиздер, Range Rover 2007 тугандар. Жылы 2007, объемы 4.2 тугандар. Сөз жок, спорт тугандар. Вообще конкретный кожный салон, видео обзордан дагы өзүңүздөр көрүп аласыздар. Эми билетти каяктан кантип алам дегендер болсо, бул жагыбызга Сбербанк коебуз, бул жагыбызга Елкарт коебуз, ортодогу WhatsApp коебуз тугандар. Анан билетти каяктан кантип алабыз дегендер болсо, эки жакка биз реквизиттерибизди койдук, ошого бемалал акчаны которуп ортодогу WhatsApp номерге жөнөтсөңүздөр, билетиңиздер барат. 1 сутканын ичинде, кечиксе 1 сутканын ичинде барат тугандар. Же болбосо 2 сааттын ичинде билетиңиздер барат. Анан ортодогу WhatsApp номерге дагы единица кылып которсоңуздар болот. Өтө жөнөкөй оюн. Кыргызстанда болсоңуз Елкартка которосуз, Россияда болсоңуз Сбербанкка которосуз. Болду. Оюндун шарты ошондой. Единица кылып дагы оригинал чегин жөнөтсөңүздөр, билетиңиз 1 саат, 1,5 сааттын ичинде барат. Кечиксе 1 сутканын ичинде барат тугандар. Бардыңыздарга ийгилик, Кудай буйрса 5 машина сиздер үчүн. Эртеңден баштап ысык суу берүү 1 айга токтотулат. Бишкек шаардык мэриясы ысык суу 1 айга өчөрүмүн кабарлады. Мекеменин маалыматына ылайык ысык суу берүү 22 майдан 22 июнга чейин токтотулат. Сууну өчүрүү боюнча тиешелүү буйрукка Борбор калаанын мэри Эмилбек Абдыкадыров кол койду. Өчүрүү жыл сайын профилактикалык тейлөө үчүн жана жылуулук керектөө системаларын жылытуу мезгилине сапаттуу жана өз убагында даярдоо максатында жүргүзүлөт. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз жана түшүнүү менен мамиле кылууңуздарды суранабыз дешет мэриядан. Балыкчы шаарынын мэри Азамат Арнабек уулу энелерди майрам менен куттуктады. Бул тууралуу балыкчынын мэри өз Facebook баракчасына жазып чыкты. Текстти сиздерге толугу менен сунуштайбыз. 21 май энелер күнү менен чын дилимден куттуктайм. Ушул күнү ар бирибиз өз энелерибизди эстейбиз. Бул майрам энелерибизге ыраазычылык билдирүүгө өбөлгө болсун. Энелерибизге телефон чалып, үйүнө барып куттуктап, небере чөбөрлөрүн жыттатып, кубаныч тартуулоого жакшы себеп болсун. Өтүп кеткен энелердин жаркын элесин эстейли. Далай оорчулукту баштан кечирип бизге тартуулаган жашоо үчүн ыраазычылык билдирели. Ар бирибиз катачылыкты моюнга алып апаларыбыздан кечирим сурайлы. Аял заттын өзгөчө энелердин түйшүгү дайыма көп. Биз элибиздин биринчи кезекте энелердин саламаттыгы жана бакубаттыгы жөнүндө кам көрүүгө милдеттүүбүз. Жыл өткөн сайын шаарыбызда турмуш шарттары жакшыртууга тийиш. Энелерге кам көрүлүп, бактылуу балалык камсыздалып, ар бир үй бүлөдө ынтымак, биримдик уяласын. Бейшененин таманында дейт, ар бир аял затын энелерди сыйлаш эркектердин милдети. Урматтуу апалар, ар дайым балдарыңардын ийгиликтерине ортоктош болгула, неберелер эрмек болуп, көңүлүңөрдү көтөрүп турсун. Бардыңыздарга чын ден соолук бакыт таалай, үй бүлөдөгү ынтымак жана бардык жакшылыктарды каалайм деп билдирген Балыкчы шаарынын мэри Азамат Арнабек уулу. Садыр Жапаров эл аралап жүрсө Сокей корунуп коомчулукка чыга албай калды. Айзамол Соода борборунан Садыр Жапаров жубайы менен эл аралап тоок буттарын жеп сүрөткө видеого түшкөнү коомчулукка жылуу маанай тартуулаганы байкалды. Колдоочулары алкап жатып калса, каршы чыккандар кыртыштары сүйбөгөндөй сындашты. 5 кол тең эмес дейт, элдин баарына жагуу кыйын. Ошол эле маалда президент эл аралап эркин жүраларын жалпысынан жаман сөзгө кабылбаганын көрсөттү. Ушул жагдайдан улам Сооронбай Жээнбековду мисалга алып салыштырып көрөлү. Учурда коомчулукка ээн эркин чыга албасы, корунуп жүрөрү айкын. Бир курдай Соке мечитке бара калып, элден жеме угуп ага карай атырылгандардан араң качып кутулганы соц тармактарга чыккан эле.
ошондон бери көзгө көрүнбөй жашынып жашап жүргөнү айтылат. Ушундан өткөн азап барбы деп жазган Арбакейчи сайты. Ысык көлдө уй тосууга кеткен окуучу кыз үйүнө кайтпай калды, анын жансыз денеси табылды. Ысык көл облусунун Каракол шаарында окуучу кыз сууга чөгүп кетти. Окуя 19 майда болгонун турмуш басылмасынын кабарчысы билдирди. Жергиликтүү тургундардын айтымында 2012-жылы туулган окуучу кыз сабактан келип кечке жуук уй тосууга барган. Ал Каракол суусуна чөгүп кеткен. Маркум кыздын үй бүлөсү Каракол шаарынан алыс эмес Ташкыя айылында жашашчу. Ал айылдан агып өткөн сууга колун жууйм деп жатып түшүп кеткен. Кыздын сөөгү саат 22:00 чамаларында табылган. Каза болгон окуучу кыз Каракол шаарынын мектептеринин биринде 5-класста окуп жаткан. Аталган окуя болгондугун Каракол шаардык билим берүү бөлүмүнөн тастыкташты. Кара суудагы кол салуу 3,16 миллион сомдун каракталышы 11 адам кармалды. Оштогу 3,16 миллион сомдун каракталышы жана кара суудагы кол салуу боюнча жалпы 11 адам кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык милициясынан кабарлашты. Маалыматка караганда алардын баары камакка алынган. Кармалгандардын 9 эркек, 2 аял киши. Кылмыш иштин алкагында 19 майда Амир Темир Кичи районундагы үйлөрдүн биринде тинтүү иштери жүргүзүлүп, 1 РГД 5 гранатасы, аскердик кийимдер жана рюкзак, Калашников автоматынын 9 огу жана Макаров тапанчасынын 2 огу табылып алынган. Белгилүү болгондой табылган буюмдар шектүү катары кармалып камакка алынган 30 жаштагы ИЭ аттуу жаранга таандык. Ош базардагы сатуучу милиционердин колун тиштеп алды. Бишкектеги Ош базарында дары-дармектерди мыйзамсыз саткан күркөлөргө рейд жүргүзүлдү. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Министрликтен билдиришкенде 17 майда баңгизатка каршы күрөшүү кызматынын жана дары каражаттары жана медициналык буюмдар департаментинин кызматкерлери Ош базарында жана Берекет универсал соода борборунда рейд жүргүзгөн. Анын алкагында мыйзамсыз дары-дармектерди жана тыюу салынган дары каражаттарын сатуу фактысы аныкталган. Рейд учурунда дары-дармек саткандар милиция кызматкерлерине каршылык көрсөтүп, соода түйүндөрүн жабууга аракет кылышкан. Ошондой эле милиция кызматкерлерин коркутуп үркүтүүгө аракет кылып кол көтөргөндөр да болгон. Сатуучулардын бири милиция кызматкерлеринин колун тиштеп да алган. Дары-дармектерди саткандардын каршылык көрсөткөндүгүнүн себеби жашы жетелектерге жана баңгеликтен жапа чеккендерге күчтүү жана психотроптук дарыларды сатуунун издерин жашуу болгон деп айтылат маалыматта. Рейд учурунда жабыркаган бир кызматкер Бишкек шаарынын медициналык тез жардам клиникалык ооруканасына кайрылып, ага медициналык жардам көрсөтүлгөн. Милициянын жана аталган департаменттин кызматкерлерине кол салуу фактысы юридикалык баа берүү үчүн Ленин райондук милициясында каттоого алынган. Рейдтин жүрүшүндө КЖ аттуу жаран кароо учурунда ал баштыкта тыюу салынган заттар табылып, анда баңгизаттык, апидиотик, аналгетиктер жана башка күчтүү таасир берүүчү каражаттар болгон. Укук бузуулар кодексинин 1-беренесинин 284-пунктуна ылайык тыюу салынган дары каражаттарды жана медициналык багыттагы буюмдарды өз алдынча саткан жарандарга протокол түзүлүп, экөөсүнө айып пул салынды деп айтылат маалыматта.